Koldan gelişince uqqan nerseni qaytalay beriş керек да, айта бериш керек, жайылта бериш керек, сообун деле ала беребиз. Анан негизи өзүбүзгө келип ошонун акыйкаты, чындыгы жашообузга сиңип калат, отуруп калат ички дүйнөгөчү. Мен мисалы мурда кичинекеймен мындай баян кылганда көбүнчө Алланын мээримдүүлүгүн айта берет элем да. Аллах Таала мээримдүү зат, Аллага жакшы күмөн кылыш керек. Эниден да караганда чексиз эсе мээримдүү, боорукер деп Аллах Тааланын мээримдүүлүгүн көп айтат болчумун да. Анан şu атам кайтыш болуп дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы ошо биринчи кабар укканда ыйладым. Бирок андан кийин ыйлайын десең эч такыр болбойт да. Ички сезим ыйлатпайт да. Сен эмнеге ыйлайсың деген нерсе түртүп тура берет экен да. Өтө мээримдүү болгон Алланын колуна барды го. Дүйнөнүн кыйынчылыгынан кутулуп, Аллах Тааланын мээримине, эбегейсиз мээримине бөлөнүп жаткан адамга эмнеге кайгырып ыйлайсың деген нерсе кайра ичтен түртө берет экен да. Айтайын дегеним ошо канча нерсени көп айтсак, ошонун акыйкаты, ошонун чындыгы адамдын ички дүйнөсүнө ошол таасир берип, жашоодо ошол амал орундалат да. Жөн эле угуп кое берсек, жөн эле маалымат катары окуп кое берсек, талкуулап кое берсек, жашоого амал түрүндө келбегенден кийин анын пайдасы жок да. Туурабы? Амал түрүндө келбесе, анда ал илим адамга зыян болуп калат. Ал илму илман. Пайгамбарыбыз айткан, илим эки түрдүү болот деген. Бирөө болсо адамдын тилиндеги болгон илим, бирөө адамдын жүрөгүндөгү болгон илим. Жүрөктөгү болгон илим ошол пайдалуу илим экен. Жүрөктөгү болгон илим деген ошого байланыштуу адам өзгөрсө, амалы болсо, ишеними болсо, тилдеги дегени айтат, билет, бирок амал жок агачы. Адака худжатулла аля ибн Адам, бул тилдеги болгон илим адам баласына кыяматта каршы күбө болуп калат экен да. Сен билгенсиң эмнеге кылган эмессиң деп каршы кайра өзүбүзгө далил болуп калат экен. Ошондон урматтуу туугандарым, ар бир билген нерсеге амал кыламын деген деңгээлде Куран менен хадисти угуш керек, окуш керек, талкуулаш керек, такташ керек. Амал кыламын деген максатта. Бирөөгө айта турган нерсе эмес, баян кыла турган нерсе эмес. Дин орду китеп эмес. Диндин илиминин орду тил же ме эмес. Диндин илиминин маалыматынын орду бул адамдын жашоосу. Адамдын дене мүчөсү, адамдын мамилеси, адамды курчап турган нерселер, ошоко Алланын өкүмдөрү жайгашыш керек да. Мисалы арстанды алып келип туруп, эгерде капаска байлап койгон болсоңуз, анда эч кандай анын арстандуулугу жок, айбаттуулугу жок, анын күчү жок, күчү ачыкка чыкпайт. Капаста турган арстандан эч ким коркпойт. Жаш кыздар, балдар келип алып деле ага чыбык менен сайгылап, анын жинин чыгарып тийише берет. Эмне үчүн? Себеби капаста ал өз ордунда эмес да. Эгерде ошол арстанды алып барып өзүнүн ордуна эгерде токойго коюп жиберсек, мына ошондо ал токойдун падышасы болуп калат да, өз ордуна түшкөн учурда. Ар бир нерсе өзүнүн ордуна келсе, ошондо анын күчү ачыкка чыгат да. Күчү көрүнөт. Бирок мисалы окту алып туруп эле колуңузга алып алып адамды ыргыта турган болсоңуз эчтеке кыла албайсыз. Чымынды деле өлтүрө албайсыз. Бирок эгерде ошол ок өз ордуна түшүп туруп мылтыктын ичинде басыла турган болсо, андан күч чыгат, башкача күч чыгат, өз ордуна келгендечи. Ошондой эле урматтуу туугандарым, айтайын дегеним, ошо биз окуп жаткан, биз угуп жаткан жума баяндары болсун, сабактар болсун, канча диний маалымат алып атабыз, булардын орду биздин жөн эле кулагыбыз эмес. Бул маалыматтардын орду мээ гана эмес, тил гана эмес, китеп гана эмес, баракчалар гана эмес, балким көзгө байланыштуу Кур'ан жана хадистер адамдын көзүндө иштеп жаткан болсун. Тилге байланыштуу нерсе тилге келсин, жүрөккө байланыштуу нерсе жүрөккө келсин. Мына ошондо бул илимдин, диндин күчү ачыкка чыгат. Ошондо бул илим кандай илим экендиги ошондо көрөбүз да. Болбосом Аллаху акбар. Бул таалим Алла тараптан келген таалим, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын заманасында ушул сабактарды алган адамдар бүткүл аламды баш ийдирген болчу. Бул таалим тарбият келгенде кылымдардан бери келе жаткан адамдардын жашоо тажрыйбаларын баары жокко чыккан эле. Бала тарбият болсун, өкмөт башкаруу болсун, башка нерсе болсун, баардыгы жокко чыккан. Мына ушул Кур'андай болбосо, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй болбосо, силер ийгиликке жетпейсиңер деп, баардык жашоо тажрыйба жокко чыккан. Асмандан түшкөн Таврат, Забур, Инжил, баракчалар, асмандан түшкөн китептер да жокко чыккан. Качанда бул таалим тарбият келгендечи. Өтө күчтүү нерсе да негизи. Биз окуп жаткан нерселер диндин маалыматы. Бирок ошол өз ордуну таппай жаткандык себептен, амал түрүндө ага биз мамиле кылбай жаткандык себептен, унун күчү жашообузда ачыкка чыкпай атат.
сырттагы бүткүл аламды баш ийдирүү бул жакта турсун, өзүбүздүн денебиз Алланын өкүмүнө баш ий албай атабыз. Бүткүл алам бул аркылуу рахат алуу бул жакта турсун, өзүбүз бактылуу боло албай жатабыз. Өзүбүздү өзүбүз кыйнап атабыз динге келе албастанчы. Ошондон иншалла ушул уккан нерселерибизди баарысына ниеттүү бололу, жашоомо амал түрүндө алып келемин деп иншалла.